Бишкек шаарынын жайгашышы бул ошол ачык өрөөнүндө, чүй өрөөнүндө жайгашкандыктан түндүк тарабы ачык, ал эми түштүк тарап тоо кыркалары турат. Ошого байланыштуу көпчүлүк учурда бизде абанын агымдары түндүк жана түндүк батыштан көбүрөөк келет да. Мына ошого байланыштуу кыштын күнү байкасаңыздар ыш көбүрөөк болот. Себеп дегенде ошол абанын агымы түндүктөн келгендиктен тоонун түп жактарына ошо абанын басымдуулугу ошол жака агылгандыктан баягы ыштар толук түрдө циркуляциялап алып чыгып кете албай көбүрөөк топтолгон. Мына ошол анан кыштын күнү температура да төмөн болот, басым жогору болот. Мына ошого байланыштуу абанын циркуляциясы жакшы жүрбөгөндүктөн ыш көбүрөөк мына ушул мезгилдерде катталат да. Анан негизи бул ыштын пайда болушу, смогтун келип чыгышына бир нече факторлор бар. Азыркы учурда көпчүлүк эле тезис анан жыл массивдердеги үйлөр деп айтып атышпайбы? Алардын деле таасири бар, бирок мындан башка дагы бир нече факторлор бар да. Ошолордун ар бирине көңүл буруп караш керек да. Ошондо анан биз ошол смогтун азайтсак болот да, ошону кароо шарттары менен.